Рахмат. Кейінгі сөз Бердиев Ақыл Тағачқа беріледі. Рахмат, урматтуу төраға. Нуржан Карманбековна, мынау дағы бір сунушта, бәр бір райондон бірден депутат демеш керек. Чоң райондордон 2-ден, 3-ден, анан кичинекей райондон әр бірінен бірден, например, мына Чаткал, Чоңалай, Ақтала, ушулардан бірден депутат чыгарыш керек экен. Себеби андай болбосо баягы депутат чыкпайт экен, дагы райондун маселеси көбөйүп, чечилбей тура берет экен. Мисалы, мына Чоңалайда 10 жыл депутат чыкпаптыр. Канча башталган объектилер токтоп жүрбөй, мына мен келгенден бери ошолор кыймылдап, ишке кирип, акчасы бөлүнүп, иш жүрүшө баштады. Ошондуктан бәр бир райондон мына жалпы кыргыз мамлекети боюнча иш жүрсүн, алга жылсын дей турган болсок, ошондой кылыш керек. Эми чындыгында президенттин сунушуну биз колдойбуз. Эч ким бул жерде сыйлайбыз, эч ким баягы отказ берген жери жок. Бирок ушуну туура эртең бир мындай жакшы иш алып кете тургандай бир эме түшүш керек да. Ушуну дагы эске алыңыз, урматтуу Нуржан Карманбековна. Анан эми чындыгында адыр баягы эч ким эме узартайлы тиги андай мындай деген сөз жок. Баары ушу туура кабыл алынса, бул көп жылга чейин бир иштей турган бир маселе болуш керек. Ушундай закон болуш керек. Чындыгында мына көрдүңүз, мына октябрда эмнелер болду. Ошол эми мындай моральный жактан караганда сиз өзү мурдагы президент менен кошо кетишиңиз керек эле. Эми Кудайга айтканыңыз бар экен, мына отурасыз, дагы закон кабыл алып бергиле деп. Өзү негизи башка сиздин ордуңузга башка бирөө келиш керек эле. Анан эми ушунча баягы Кудай буйруган экен, келип атасыз. Анан урматтуу депутаттар, чындыгында эми биз мындай калыс законду кабыл алып беришибиз керек да, элге пайдасы тие турган. Бул ким депутат болуп келет, ким депутат болуп келбейт, бул Кудайдан. Биз депутаттар калыс эл үчүн мына иштей турган закон кабыл алып беришибиз керек. Мына келечектеги мына жаштар ушуну иштеп кетиш керек көп жылдар бою. Рахмат сиздерге. Рахмат. Кейінгі сөз Турысбеков Бактыбек Сагындыковичке берилет. Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу коллегалар, урматтуу Нуржан Карманбековна. Я бы хотел остановиться на одном моменте. В отличие от пустой критики, пустых предложений, намеков, я являюсь разработчиком альтернативного законопроекта, который был внесен и рассматривался рабочей группой. Закон о преференциальном голосовании. Вы прекрасно знаете, да, Нуржан Карманбековна, какие дебаты были, какие споры были. Я свою позицию и сейчас хочу озвучить, что закон о преференциальном голосовании, я тоже соинициатор был, в чем были проблемы? Он хороший закон, но сырой, с которым многие оппоненты согласились. Прежде всего, это те же мажоритарные выборы, практически. Поэтому вопрос при преференциальном голосовании, вопрос о представительстве квот женщин, молодежи, ЛВЗ и нацменьшинств практически рассматривается так же, как при мажоритарной системе. Почему коллеги поддерживают, когда говорит мажоритарная, аялдар өтпөй калат, жаштар өтпөй калат, ЛВЗлар өтпөй калат, нацменьшинство өтпөй калат, а преференциальный болгондо өтүп кетет деп. Поэтому все, что я говорю и выступаю, это вынесено в больших дебатах, спорах. И я не говорю, что этот законопроект идеален. И очень хорошо, что коллеги вносят десятки предложений. Это говорит, что они не безразличны. Этот законопроект является камнем, точкой отсчета следующих политических решений, политических шагов наших. И мы не можем останавливаться. Либо мы должны волю проявить, проголосовать, поддержать, как любой законопроект в первом чтении, я подчеркиваю, концептуально. Уважаю каждое предложение всех депутатов. Ни одно предложение, я не говорю, все правильно говорят, я с ними солидарен. Внести, переработать и двигаться вперед только в этом плане. Либо против голосовать и остановиться.
Потому что все мы понимаем, что без этого законопроекта все политические шаги дальнейшие останутся. И если мы сейчас минимальное время нам отложим этот или не проголосуем, порядка 6 месяцев, согласно законодательству, через 6 месяцев только мы можем рассматривать этот закон. А это значит, выборы наши пойдут на следующий год. Выдержит ли это население, будет ли терпеть нас? Вы сами это прекрасно знаете. Поэтому я солидарен со всеми депутатами. Примите все замечания, концептуально принять и двигаться вперед. Рахмат, спасибо. Рахмат. Birinci mikrofon. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, 23 мартта 2021 жылы президент жумушчу топ түзгөндө ошого 5 депутат биз киргенбиз. Ошонун арасында мен болгон. Жумушчу топтун жетекчиси Нуржан Кармабековна болгондо биз иштедик бул мыйзам мененчи. Анан президентке жумушчу топ 2 проектти бердик. Президент 2 проекттин ичинен президент өзүнүн правом законодательный инициатива укугу менен колдонуп, могу 2 проекттин бирөөсүн мына ушул проекттин алып келди да, одномандатный и пропорциональный дечи. Ошону азыр биз талкуулап жатабыз азырчы. Албетте биздин кесиптештердин айтып аткандарында жанагы бул проекттин слабый жерлери абдан көп. Эң жөнөкөй эле айтып коеюн. Нуржан Кармабековна, сиз билесиз, любой закон должен быть какие-то цели и задачи, да? Действительно, цели мы видим, а задачи-то мы не можем исполнять, бердечи, город Аспа. Мен бул мыйзамдын башы конституционный совещаниеде болгон, мен аерде мүчө болгомдо, ошондо, когда 90 депутат болсун дегенде, катуу талкуу болуп, мен өзүм защищать эткем. Мен айткам ошол конституционный совещание мүчөлөрүнө, эмне үчүн 90 депутат депчи? Эмне үчүн 90? Может 105, может 150, может 70 десем, любой сандын артында, урматтуу кесиптештер, бул bir metodologiya, bir koeffitsient men sanalып чыккан bir жол болуш керек да, формула болуш керек. Жөн эле мен айттым, сиздин түшүңүзгө кирди мындай сан. Эмне үчүн 90 дегенде мага айта албай коюшуп, бир эле основание кылышкан. Основание кандай? Экономический, акча көп кетет депчи. Мен айткам, урматтуу конституционный совещаниянын мүчөлөрү, экономический основание это 10-й вопрос депчи. Берде деген вопрос о законодательный органдын тагдырын, мамлекеттин тагдыры чечилип атат. Если экономически 10 маселени карап атып, Вакыт берип кала. ошондо мага 90 кишини жооп бере албай коюшкан. Азыр деле Нуржан Кармабековна очень правильный вопрос задают, да? 35-55. Мы же не можем пока реально ответить на эти вопросы. Bir округка 103 шайлоочу болуп атат. Андай жок 103. Андай жок, адагы буда да билесиз, должна какая-то экспертиза быть, должен быть социальная аналитика, должна быть правовая аналитика будет, конституция карашыбыз керек. Конституцияда жазылган ар кимдин шайлоого укугу бар депчи. Это целый большой пласт документов мы должны были проработать. К сожалению, мы этот вопрос не проработали. Поэтому азыр ушул жерге такалып калдык да, Нуржан Кармабековна. Рахмат. Президенттин өкүлү сөз сурап атат. Рахмат, Алан Турмаматович. Урматтуу депутаттар, бул аябай керектүү мыйзам, ошон үчүн аябай талаш тартыш болуп атат. Эми бул жогорку кеңештин жана мыйзам чыгаруунун табиятында боло бере турган нерсе. Силерге чоң рахмат. Эч ким айткан жок, эч кимди күнөөлөгөн жок. Мына депутаттар, мынакей төрага баш болуп, көп мыйзамдарды кабыл алып бердиңиздер.
экономика өссүн дедик, элдин жыргалчылыгы өссүн, мамлекеттүүлүк үчүн керек деген мыйзамдарды алып келдик, силер кабыл алып бердиңиздер. Чоң рахмат. Төрага баш болуп, силер урматтуу депутаттар. Анан бул мыйзамга келе турган болсок, мүчөлүштүктөр бар экен айттыңыздар. Мен силерге комментарий бербейм, бирок мен бир эле ушул президент инициатор болуп аткандан ушул мыйзамдын концепциясын колдоп берсеңиздер, анан кийинки бир жума сурап атасыңар, канча сурап атасыңар, ошого чейин мейли силер берген ар бир эмени карап чыкканга мынакей инициатор дагы макул болуп атат. Силер берген сунуштардын баарын карап чыгайлы. Анан кийин кабыл алайлы. Биз деле айтып аткан жокпуз, мейли мына бүгүн кабыл алып бергиле, ушу ойдон кала берсин депчи. Ошону бир көңүлгөргө алып койсоңуздар, урматтуу депутаттар. Мен ошону суранып кетет элем. Концепциясынан кийин мейли мына депутаттар айтып кетти, топ түзөлү деди, мейли топ түзсөңөр, топ түзгүлө. Кандай десеңер, силер алып келген сунуштарды караганга мынакей инициатор өзү сөзүн берип атат. Мен дагы жардам берейин. Ошону караганга биз даярбыз. Бирок концепциясын карап койсок, кичине убакыт тар болуп атат, өзүңүздөр деле түшүнүп атасыздар, урмат. Ошону суранып кетет элем мен силерден. Рахмат. Жок, мен бүгүн кабыл алгыла деген жокмун, Акылхан Пекович. Мен просто концепциясын колдосоңор, анан жанагы берген сунуштарыңарды мейли бир жумабы, 10 күнбү карайлы. Убакыт дагы созулуп кетет, ошону айтып атам мен. Эми бул конституция кол коюлгандан кийин келди да бул мыйзам. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат, Талант Турдумаматович, урматтуу президенттин өкүлү. Тура айтып атасыздар, бирок бул мыйзам керек. Бирок могундай мыйзам бизге кереги жок, ушул формасында. Мына жумуш топтун өзү айтып атат. Мына Айнура Тойчуенда киргем дейт. Биз жумуш топтун мүчөлөрү добуш бергенде 90 партиялык пропорционалдык тизмеге добуш бергенбиз дейт. Ошого добуш бергенбиз деп атат. Жумуш топ. А каяктан чыкты 35-55? Каяктан чыкты? Ким жолдо киргизип салды? Анан айтып атпайсыз, убакыт жок деп. Эме убакыт баш мыйзамды. 2 күндө кабыл алдык элек го. 2 жума жок эле. Алып келгиле. Кезек сессияда жүрөбүз го. Эртең анан силер азыр айтып атпайсыздар, концепциясын кабыл алды. Биз билебиз деп айлам кетейин. Биринчи окууда силер өлүмүш болуп өткөрүп аласыңар. Экинчи окууда эске алабыз деп. Анан экинчи окуганда концепциясын бусканга акыңар жок дейсиңер. Экинчисинде күчкө саласыңар, анан 3кө саласыңар. Бүттү. Бул деген эң керектүү мыйзам. Биз айтып атабыз, могу жерде эртеден бери 50дөн ашык депутат сүйлөдү, Талант Турдумаматович. Бирөөсү да колдогон жок. Бирөөсү дагы колдогон жок. Атургай жумуш топко кирген мүчөлөр да колдогон жок. Демек, чоң маселе бар экен. Ушуну президентке туура жеткиргиле. Эл өкүлдөрүнүн баардыгы болбой атат. Кайра иштеп чыгалык. 2 күндө кабыл алып беребиз. 2 саатта да кабыл алып беребиз. Баш мыйзамды кабыл албадык беле, карабай туруп, окубай туруп эле. Тияктан алып келдик, түрмөдөн алып келдик, мүрзөдөн кол койдуруп өткөрүп койбодук. Өткөрүп койсо проблема жок. Чеп шылтоодо эмес. Кептин баардыгы алдагы капка катылган немеде, шибегеде. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, анда аталган мыйзам долбоору добуш берүүгө жиберилет. Чакырылгандар бара берсеңер болот. Рахмат. Урматтуу коллегалар, кечиресиңер, комитеттин чечимин угузуп койсоңуз. Табылды Гапурович. Аталган мыйзам долбоору боюнча профилдик комитеттин төрагасынын орун басары Тилаев Табылды Гапуровичке берилет. Рахмат, Талант Турдумаматович. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору концепциясын жактыруу жана аны биринчи окуу кабыл алуу сунушталсын. Рахмат. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жиберилет. Рахмат. Бара берсеңиздер болот. Урматтуу коллегалар, бир кыскача ички маселе боюнча бир 10-15 мүнөт өзүчө бир талкуу кылып ала турган маселе бар. Ооба, мына аппарат камсыз кылгыла. Жок, сотторду токтоп тургула азыр.